маселе мындай да. Эми азыр мындай коомдогу өнүгүү өсүп алдыга кетип атабыз. Бул көпчүлүк жерде бул жанагы телеграм канал аркылуу сатып алгандар учурлар көп да. Бул жанагы Министерство цифровизация боюнча ошол жерден жанагы TikTok'tu чектөө сыяктуу эле ошону чектеп коюш керек. Ошону чектөө менен көпчүлүк мындай эмеге ушул жанагы психотроптук заттар, прекурсор, анан жана синтетикалык жанагы наркотиканы ошол жерден бөгөт тосо койсо болот да. Ошончо оюңуз кандай? Негизи мындай да, эми баардык аптеканы азыр мындай да, жанагы электрондук кошелек, анан жанагы банкоматтардан төлөп коет да, через заклад алып, жаш балдар ошого көнүп калган. Это эң биринчи проблема ушул жерде да. Ошону чектөө кылып туруп эле жанагы телеграм каналдар боюнча. Ошол жерден кетип атат да. Азыр баардык эле азыр бала бакчадагылар эле бүт баары жанагы телеграм беркеме кирген болот. Ошол жерде грамдап алып эле мына ошол жактан көнүп атат. Ошо эң көйгөйлүү маселе ошол жерден башталыш керек да.